Ассалому алейкум, кадырман замандаштар, ардактуу угармандар жана биздин сүйүктүү YouTube каналыбыздын катталуучулары, баарыңыздарга салам. Эгерде катталбай эле кокустан бизди бир жерден случайно угуп атсаңыз, анда катталып койгонго унутпаңыз, коңгуроону басыңыз дагы катталыңыз. Мен болсо Ако, болгону 10 мүнөттүк убактыңызды бөлүп биз менен керектүү маалыматтардан кабардар болуңуз. Таң атты саат 7-де биздин подкаст чыгат. Анан албетте азыр болсо бизди угуп жаткандар бар болсо, бизди тыңдап жаткандар бар болсо, баарыңыздарга салам айтам. Жана таң атпай эле баарыңыздарды көңүлүгүү чакырууга чакырам. Эгерде сиз күндүзү кечинде угуп атсаңыз, анда эртең менен сөзсүз көнүгүүдөн баштаңыз. Анткени бүгүн биз күндү көнүгүүдөн баштаңыз деген теманын тегерегинде сөз кылалы деп атабыз. Бир күнгө жете турганда сергектикти кайдан аласың? Албетте кофе же энергетиктердин жардамы менен, бирок ал көпкө жетеби? Жок, ал берген энергия көпкө жетпейт. Ошондуктан эң жакшы чыгуу жолу бар, бул таңкы көнүгүү. Достор, сиздерчи эртең менен көнүгүү жасайсыздарбы? Негизи эле күндүн кайсы маалында көнүгүү жасайсыздар? Кандай көнүгүүлөрдү жасайсыздар? Ылдый жакка комментарий кылып жазыңыз, күтөбүз. Негизи эле көнүгүү жасоо адаты барбы жашооңузда? Эмне менен алек болосуз? Чуркайсызбы? Спорттун кайсы түрү менен машыгасыз? Мына бул тууралуу дагы жазып койсоңуз кубанычта болобуз. Эртең менен көнүгүү жасап организмге, баш, мээ, ички органдарга бардыгына айтор уйкусураган абалдан сергектикке өткөнгө сиз өзүңүз жардам берип коесуз. Эгерде эртең менен көнүгүү жасасаңыз, анткени көнүгүү адамды сергитет. Эгерде бир жума бою тынбай жасасаңыз, организм ишке даяр болуп, жалкоолукту оңой жеңе баштаганын сезип койсо болот. Андан тышкары көнүгүүнүн жардамы менен таңкысын гана метаболизмди жакшыртууга болот. Бул учурда денеңиз керексиз калорийлерден оңой ажырайт эртең менен. Ошондой эле бир күн бою аларды интенсивдүү иштетип берет. Эртең мененки көнүгүү табитти жөнгө салууга дагы жардам берет. Андан башка машыга баштагандан кийин организмди жакшыраак түшүнүп, азык-түлүктөрдү адекваттуу тандай баштайсыз. Караңызчы, канчалык карап отурсаң өзүнчө эле чудо, өзүнчө эле керемет. Болгону 5 мүнөт, 10 мүнөт, 15 мүнөт жасаңыз дагы бир күнгө керектүү сонун энергиянын булагын таап алыңыз. Көнүгүү мээнин иштешине дагы жардам берет. Ошондой эле адамга позитив тартуулап, бир күн аралыгында чыдамдуу кылып коет. Күнүбүздү көнүгүү менен баштаганда эмне болот? Таңкы көнүгүү организмди ойготот, чыңдайт жана бекемдейт. Ал кан айланууну жакшыртат, организмдин бүт системин активдештирип коет. Чыңдоочу касиетке ээ, адамды дисциплинага үйрөтөт, маанайды көтөрүп, жумушка жөндөмдү арттырат. А эгерде эртең менен уйкусуроп деп туруп эле жумушту көздөй кетип калсакчы, эртең менен көнүгүү жасабасакчы, түнкү уйку учурунда организмде кан айлануу басаңдайт, жүрөктүн жыйрылышы кыскарат, кан коюланып кетет. Нерв система дагы эс алат. Ал эмес ойгонгондон кийин да тормоз процесстери байкала берет, Абалдын нормалдашы 2-3 сааттан кийин гана болот. Караңызчы. А биз болсо организм качан өзүнө келет деп керебетте күтүп жата албайбыз да. Туруш керек, жумушка жөнөш керек, окууга барыш керек. Анан тем-теңдеп алып уйкусураган боюнча жумушту көздөй жөнөйбүз. Ошондо тургузду, бирок ойготконду унутуп коюптур деген тамашаны дароо эстейсиз. Мындай абалдан качыш үчүн сөзсүз түрдө күнүңүздү көнүгүүдөн баштаңыз. Негизи эле көнүгүү жасайсызбы? Көнүгүүнү баягы бала бакчага барган балдарды аябай кубанам да, томпойт мотураңдап туруп алышып, анан быйтыңдап көнүгүүлөр жасашат го. Жакшы. Мектепке барганда физкультура, дене тарбия сабагында жасачубуз. Андан кийинчи, мына бул тууралуу ойлонуп көрүңүзчү, көнүгүүнү акыркы жолу качан жасадыңыз эле? Ылдый жакка жазып коюңуз. Эмне кылабыз? Эртең мененки көнүгүүнү тамактанганга чейин жасаш керек. Башкача айтканда, баягы ага чейин 1 стакан суу ичип алыңыз. Андан ал организмди ойгото берет, андан кийин көнүгүү жасайсыз. Эртең мененки машыгууну калтырбаганга аракеттениңиз. Жок дегенде 10 мүнөттөн же 15 мүнөттөн баштап, анан акырындык менен жарым саатка чейин жеткириңиз. Бир топтогу булчуңдарды гана машыктырбаңыз, өзүңүздү 1-2 көнүгүү менен чектеп, керектүү жыйынтыкты ала албайсыз. Эртең мененки көнүгүү демек сиз бүт денеңизди жибитесиз дегенди билдирет. Ошондуктан, ардактуу достор, эртең менен 15-20 мүнөттүк көнүгүү бул бир күндүк жакшы маанай экенин түшүнүңүз. Сизге сергектик тартууларын,
жана бир топ жылга жете турган бекем ден соолуктун кепилдеги экенин унутпаңыз. Сиздин эртең же болбосо бүрсүгүнү жасайм деген убадаңыз сөзсүз орундалсын жана көнүгүүлөргө көңүл буруңуз. Ушул көнүгүү жөнүндө да бир маалымат айта кетейинчи. Күнүгө 15 мүнөт көнүгүү жасоо өлүмдү 22%га азайтат экен. Караңызчы, 22%. Күн сайын болгону 15 мүнөт гана көнүгүү жасоо кары картаңдар арасында эрте өлүмдү 22%га кыскарта турганын окумуштуулар аныктап коюшкан. Бул болсо бул жаңы жаңылыктардан айтайын да. Peer Event 2016 конгрессинде дарыгерлер атай билдирип маалымдап чыгышкан. Кардым деп эле көнүгүү жасабай койбош керек дейт. Такай дене тарбия көнүгүүлөрүн жасоо дары дармекке караганда ден соолукка жакшы таасир берерин билебиз деп Сент-Этьен университетинин окумуштуусу Дэвид Хоппин билдирип чыккан. Окумуштуулар картаң адамдарга такай көнүгүү жасоо алардын ден соолугуна кандай таасир бере тургандыгына кызыгып көзөмөлгө алышкан. Алар 2001 жылдан тарта Франциядагы улгайып калган кишилерге өзгөчө алардын каза болуу тарыхына кызыгышкан. Хоппин карыган адамдар дароо эле чуркап кетпестен акырындык менен көнүп, темпин жогорулатыш керек дейт. Караңызчы, 15-20 мүнөттүк көнүгүү күнүнө. Бул регулярдуу түрдө. Мына ошондуктан достор, биз дагы сиздерди күнүнө жок дегенде 15 мүнөттүк көнүгүүгө чакырабыз. 15 мүнөт өзүңүзгө убакыт бөлүңүз, көңүл буруңуз, дагы эң сонун жашоо, сергек жашоо образына ээ болуңуз. Эгерде көнүгүү жасай албасаңыз, көнүгүү жасаганга мүмкүнчүлүк жок болуп турса, же болбосо дагы кандай болуп калышы мүмкүн, көнүгүү жок, мага кызыгы жок, же мен колум ооруйт, бутум ооруйт десеңиз, анда жок дегенде басыңыз. Жок дегенде басып коюңуз. Эгерде үйдөн чыкпай такыр баса албасаңыз, анда спорт менен машыкпоого шылтоо таппайсыз, Анда жок дегенде баса албасаңыз, чуркаңыз, чуркай албасаңыз, басыңыз, көнүгүү жасаңыз, отуруп туруңуз, жок дегенде бул ыкмалар дагы сизге жардам берет. Эгерде сиз эч качан спорт менен машыкпаган болсоңуз, ашыкча салмакта же физикалык формаңыз өтө төмөн болсо, анда кичинеден башташ керек. Бул учурда эң көп сунушталган бул тажрыйбанын жоктугунан жаракат алуу болуп калышы мүмкүн. Ошондуктан аны алдын алыш үчүн төмөнкү көнүгүүлөрдү жасасаңыз болот. Жөн гана отуруп туруу, ичтин тактайы, мисалы, денени түз тыккан жана деленин абалын сакташ үчүн үтүк жана доскасы бар го, ошол сыяктуу кылып ичке тактайга жатыңыз. 1 мүнөт жатып коюңуз, отуруп турган бойдон кадамдарды таштаңыз, бийлеңиз. Айтор мына ушул ыкмаларды колдонуу менен бирге өзүңүзгө, ден соолугуңузга кам көрүп, акырындан көнүгүүнү баштасаңыз болот. Анан азыр YouTube'да көнүгүүлөрдүн түрү бар, толтура көнүгүүлөр бар. Эмнени кайсыны жасаса эмне болот, кайсынысы кандай жакшы, кайсынысы жаман, айтор көнүгүү толтура. Ал жактан издеп алыңыз да, өзүңүзгө ыңгайлуусун табыңыз. Эгерде ден соолугуңузда кандайдыр бир көйгөй бар болсо, анда сөзсүз түрдө керектүү адис менен кеңешип алган соң, анан көнүгүүлөрдүн топтомун чогултуп алып, өзүңүзгө кам көрүңүз. Көнүгүү жасайсызбы? Канча мүнөт жасайсыз? Акыркы жолу качан көнүгүү жасадыңыз эле? Көнүгүү дегенде бала чакта кичинекей балдарды элестетесизби? Ошол бойдон калды беле? Ылдый жакка жазып коюңуз, күтөбүз. Жана аны менен катар эле WhatsApp номерубуз дагы бар, достор. Эгерде сиз WhatsApp'та катталган болсоңуз, жана биз менен жакындан таанышууну каалап атсаңыз, суроолоруңуз бар болсо, сунуштарыңыз бар болсо, могу теманы алып чыккылачы дей турган болсоңуз, анда жазыңыз +1 301 760 60 70 сандарына. +1 301 760 60 70 сандарына. Мен болсо сиздер менен коштошом, жана коштошуу алдында ар бир угарманыбызды Алкитап Чекит медиа сайтына чакырам. Ал жакка катталыңыз дагы биз менен бирге керектүү маалыматтарды алыңыз. Жана достор, көнүгүү жазаңыздар, күнүнө 10-15 мүнөт бөлүп, өзүңүздүн бактылуулугуңуз үчүн болгон аракетти көрө бериңиз. Оорубаңыздар, сүйүктүү болуңуздар, жана саламатта туруңуздар. Биздин сабактар менен кененирээк Алкитап Чекит медиа сайтынан таанышыңыз.